Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Улуу Сөз каналынын кезектеги чыгарылышында Ч тамгасына токтолмокчубуз. Мына мурда караганда кыскача билебиз, узунду токтоттук. Элдин көбү өтө узун болуп кеткен, баш ооруп кеткен, шашпай көйгөй деп айтып атышат. Анда болсо баштайлы. Birinci sözümüz çümkönüp. Çümkönüp degen sözü bilesizler özüңөр. Баягы төшөктө жаткан киши башын кошо жаап, жатып алганын айтат. Анан manisi түшүнүктүү тилерге, бирок сөздүн мааниси түшүнүксүз болуп атат. Бул эмне деген чүм деген сөз. Кыргыз тилинде чүм деп илгери айтылчу, бирок азыр айтсак жум деп айтылат бул сөз. Ошон үчүн чүмкөнүбүз азыр айтсак жум жумкөнүп деп айтабыз. Баягы киши башын жаап гана баягы кол менен мындай жумуп алган сыяктуу да, жанагы жумуртка деген сөз түшүндүргөнбү эле, жумулган. Көп сөздөр ушул сөздөн жум дегендер. Чөмөлө деген сөздү алсак. Мына чөмөлө деген сөз дагы ушул жум деген сөздөн келип чыгат. Азыр айтсак чөмөлө деген сөздү айтсак кыргызча жумула деп айтылып калат. Тактап айтканда мындай чөп чаржай тарга сыяктуу жайылып жатат да, мына манчалардай болуп. Анан жумула деп баягы жумуп бир кылып үй деген сөз болуп калып. Эми чоку деген сөздү алалы. Çoku деген söz iki sözden turат eкен. Ço деген sözü başındagı uç dep turат. Bu Ç деген tamga uç. Ana bir yanda oğu. Uç, oğu. Uçtu bayağı nereden oğu, uçu. Çel kabuk деген söz de bayağı terinin içindeki kabuktan çel kabuk. Çel деген söz murda ошондой айтылса, азыр деген башкача айтыш керек. Бул деген чел кабык эмес, жел кабык деп айтылат азыркыча. Жел mesela ортолор жел болуп мындай көйүктөнүп турган кабык да бул. Чөлмөк, швейный машинкалардагы чөлмөк жөнүндө айтып атабыз. Çölmök деген söz эч кандай чөл жөнүндө эмес да сөз, кум баскан, бир тала жөнүндө эмес. Бул жерде çölmök деген çelmek деген söz бар. Өзүңөр билесиңер да, çelmek жиптин мындай кетип çелип алат. Ошон үчүн азыр деген çölmök деген сөз ката, çelmek деп айтылыш керек. Эми ушул жерде мен түшүндүрүп кетейин. Бул көп суроолор пайда болушу мүмкүн. Эл деген андай эмес, балким мындай болушу мүмкүн деп мага жазып атышат, айтып атышат. Ошон үчүн мынакей чел деген сөздүн маанисин түшүндүрүп кетеличи. Мына чел. Чел деген сөз же деген сөздөн мынакей же. Жеп коюу да, баягы сайып, жулуп алып жеппи же эмнени албай эле бычак менен кесип алып жеп атат да. Ошону же деген сөздөн же тамгасы чга өтүп кеткен. Нагады че деп эле айтылышы ылы жок. Че деген сөз биякта же деген сөз.
Müydü menen jedi, ok menen jedi, bıçak menen jedi. Zaten da bıçak jedi, müyüz jedi dep. Hani oşonlukta çeldi dep turan mesajı yük etkenmiz. Oşon için çe degen zaten çelmek degen, je degen sözden jelmek dep aytılış керек bu je tamgası bilen. Bu kata söz bolup kaldı. Çelmek dagı çölmek dagı. Andan aralı çelek degen sözde atamışlar mı? Ha, çelik деген сөзді дағы же деген сөз тұрады көп атасыңар. Бұл эмнени түшүндүрөт? Баягы жыгачтан челектер бар эмеспи бизде? Пластмастан булагандайсы баягы челек деп айтууга болбойт да, себеби челек деп баягы сокулар болчу эмес беле? Жыгачтан карагайдан бир карагайдан алып ортосун челип, чоңкогайтып ошого арпа салып анан баягы жанчат эмеспи? Мына ошону челек деп коет. Желген, ичи желген. А мындай таяктардан бириктирип жасалган челек, бул челек деп аталбайт. Муну башка ат болуш керек да буга сөзсүз түрдө. Аны өзүңүз ойлоңуз. Бул жел ык деп айтсак болот. Чел эмес, а жел. Желген ичи. Çobur деген сөздү алалы. Çobur деп баспаган атты айтат эмеспи? Кашаң аябай. Анан бул ат çobur деп коебуз. Кээде кишиге карата да айтылган уктум. Бул çobur өзүнчө кыймылдабайт депчи, чалпоо дешип. Анан çobur деген сөздүн өз мааниси мындай. Çap, uр деп. Çap urbasan baspayt деген маани. Көрдүңүзбү? Çop эмес, а çap. Çiğme деген сөздү алалы. Çiğme деген сөз кыргыз тилинде шийден жасалган турдукка түшүрүлгөн сүрөт. Баягы чийден жасап бар турдук бодийга. Ошого баягы ороп чийге андай жипти сүрөт чыгарат эмеспи? Сүрөт тартат. Мына ошол. Çiğme деп кыргыздар ошону айтышы экен. Чийге түшүрүлгөн сүрөт. Чийки чийки десе баягы бышалек эт деп айтып атпайбызбы? Ооба, мунусу туура. Бирок чийки деген сөз кайдан келип чыккан? Мына кеп ошондо. Чийки деген çiğ teşbegen et eкен. Bıştığı деп çiğdi алган etти сайып көрүшкөн. Çiğ teşse bышкан, teşpese çiğki, çiğ. Gözü bilesiniz çiğ emneken, işke tayaktan. Keçen Чеченде биз көнүп алганбыз, абдан баягы тили кандай десем, баа кишини мындай аябай кыйын сүйлөп, жок жерден сөз тапчу, өткөн окуяларды аябай даана так айткан кишини айтабыз чечен. Бирок өз мааниси чечен деген абдан татаал маанилерди чечмелечүү, татаал маанилерди мына. Мына кайда жүрөт чечен деген сөздүн татаал маанилерди чечмелей алган киши.
Ой чоğul деген sözge koşup aytat bunu. Evi çeşkindüğü деген sözde olsak. Çeşkindü деген dağın nake bu. Çeçen деген söz menen bir manidagi söz. Birok ayırması çeçenden. Çeçen çeşmeleyi alat turabı. Çeşkindü деген kişi çeşmelep işke çeşmelep işke aşıra algan kişini aytat eken. Çeçkindü. Çeçen söz жағынан çeçkindü çeşmelep turup misалга çirkөж берилди дейли. Ошо çirkөждү окуп туруп анан чечмелеп туруп анан ошондон бир нерсе жасаачу кишини чечкиндүү. Жоксо бир сүрөттү көрүп туруп мындай экен тигиндей экен деп турган ошондон алып туруп бир буюм жасаган кишини айтабыз. Бул ушундай экен. Өз мааниси. Эми ширен дегенди алалы. Bak Ömer Khayyam'dın söz var mı? Dedi kuğu çirenge emne jetpeyt. Bassa da tursa da biiligen sekte falan. Şiren degen sözdü arkanday manilerini aytıp elçi. Baş iştelegen, eştekege kıl albagan. Şu siyahtı sözlerini aytıp. Tabi bak şiren degen söz şirip en şirip en kalgan жерде жатып калган, кереги жок эчкиме деген сөз экен. Ширен деген сөз. Эми чүмбөт дегенди алалы. Çüm деген söz жанакы көрбөдүк баягы чүм көнүп депчи. Ошол сөз менен эле бир сөз, ошол жерде чүм деген сөз, жум деген сөз. Чүмбетте баягы азыр жүрбөйбү арабызда. Кыргыздын кыздары исламга кирип баягы бетин жаап алып атпайбы? Элге көргөзбөй. Торчо менен. Мына ошол торчону чүмбөт дейт экен. Бетти жабат экен. Чүмбетте баягы бүт денени жапкан эмес. Жум бет. Бетти гана жаап баягы европеецтерде, орустарда вуаль деп коет эмеспи? Баягы майда торду бетине мындай жаап алат. Бети көрүнбөсүн деп, уялганы көрүнбөсүн же бетинде мандем болобу, бир нерсеси көрүнбөсүн деп. Жум бет, чүмбөт деген. Çaval деген сөздү алалы. Çaval деп баягы ишти чала жасап койгон адамды айтат эмеспи? Эми анда чала деп айтылыш керек болчу, ча деп атпайбы? Мынакей чабал деп алсыз, ар кимдин тилин алган, баш ийне, ошондой кишини же жаныбарды айтат экен да. Кыргыздачы бул деген çağ al деген söz eкен. Bir çağ эле баш ийдирип ал деген söz. Çaval, çağap al. Çıkkınçı. Çıkkınçı деп баягы элге каршы иш кылып элин сатып кеткен адамдарды айтабыз биз. Өзү элин саткан, өзү ишин саткан, таштап кеткен, өз мекенин сатып кеткен. Бирок өз мааниси такыр башка болуп чыкты. Бул деген
Mına çık деген сөздү билесиңер, кын деген сөздү билесиңер. Азыр деген айтсак чыккынчы эмес. Кындан чыккан деп айтылып калат. Тескерисинче. Азыркы сөздөр боюнча. Кындан чыгуу көрнөгү, анан аш тиги иш кылуу. Кындан чыгуу. Ошентип ар бир сөздүн мааниси кыргыз тилинде башка болуп чыгып атат. Ар бир нерсеге өзүнчө сөз айтылууга тийишпиз. Аны дагы айтып кеттим. Анан ал сөздөрдүн дагы көбүнчө мааниси башка нерсеге айтылат экен. Аны да айтып өттүм. Биз азыр деген бул алфавиттин аягына жакындап калдык. Ошол алфавит бүткөндөн кийин анан аралаш бере баштайм. Татаал болот. Чыгаан деген сөздү алалы. Чыгаан деп өзүңөр билесиңер, Чыңгыз Айтматовду айттык, анын атасын, баягы элине аябай берилип иш кылган кишилерди айтып атпайбызбы? Анан Чолпонбай Төлөбердиевди айтабыз. Азыр деген чыгаан деп биз президентибизди айтып атабыз. Чыгаан деп Нуржигит Кадырбековду айтып атабыз, депутатыбызды. Мына туура бул чыгаан деп айтканыбыз, бирок сөздүн өз маанисин алсак, бул деген чыгынма, ойлорун тез ишке ашыруучу деген сөз экен. Ой келди, ошол замат ошол оюн ишке ашырып жасай алган кишини айтат экен чыгаан деп кыргызда. Чыгынып дегенге окшош болуп атат мааниси. Чыгынма. Мынакей чыгаан деген сөз, чыгынма, ойлорун тез ишке ашыруучу киши. Башкага айтылбайт, ушундай гана айтылат экен бул сөз. Мына ошентип биз Ч тамгасында айтып өттүк. Эми баягы бардыгын айтып отурсам, мен деген баягы приключение Шурикадагыдай доскага жазып, пол менен барып, тиги там менен өйдө чыгып, потолок менен бияка кайтып келем. Баягы анчалык менин доскам жок, анчалык тартчу азыр менин операторум да жок, өзүм тартып атам. Ушундай болуп атат, айла жок, жардамчыларым деле жок. Ар кимди келип отуруп берчи, телефон жанына карап берчи деп да кээде кайрылам. Анан ар кандай болот, бирөөгө макул болот, бирөөгө ишим көп, тиги бул дейт, мындай абдан маанилүү иш болуп атканы менен иши жок элдин түшүнүшпөйт. Аларды күнөөлөп эле коелу. Баягы Советтер Союзунун убагында баягы Николай экинчинин аскери келип кыргыздарга кол салганда ушунчалык кыргыздардын ички дүйнөсүн төмөндөтүп таштаган. Анан анын үстүнө баягы бизге бизнес деген келди, ар бир адам жантылашып акча жасап, башканы ойлобогонго тийиш болуп, анан эч кимдин эчтеке менен иши жок. Мисалга мен мына ушул татаал китепти силерге берип атам, акча сурабай элемин. Бирок өзүңөр карагылачы, просмотр кандай аз. Эң эле көп болгону 5-сабак 240 гана просмотр болду. Мен ага кейибейм, мейли ичинде 10 киши карасын, 20 киши карасын, 100, алар акырын тиги айтат, буга айтат, анан акырындап жайылат, анан түшүнө баштайбыз. Анан уланып кетер бул иш. Мен силерден эч нерсе албайм мындан, эч нерсе сурабайм. Болгону бир өтүнүч кыргыздарга. Чыны кыргыз болсоңор, ушул сабактарымды А тамгасынан баштап YouTube'дан тапсаңар болот.
Ал үчүн Улук Сөз каналын ачкыла. Улук Сөз каналын ачып көп кишилер айтып атат, калгандары кайда? Аякта Көлбаев жүрөт, Ташиев жүрөт, тигилер баягы Камчек дегенди ачканда ошо болуп калып барат. Тигилерде анан аларга жооп айтууга туура келип атат, чалып кайтадан. Силерге да айта кетейин, бул оңой эле иш. YouTube'га кирип Камчыбек, Камчыбек идея бул башка канал, бул деген ошол эле Камчыбек идея каналынын эмблемасында Улук Сөз деген жазуу менен чыкты бул. Улук Сөз деп жазсаңар YouTube'да чыгат ушу Улук Сөз. Эми бир эле контент чыгып калышы мүмкүн. Силер ошол контентте менин эмблемамды баскыла. Бул эмблема Кыргызстандын бул желегиндегидей күн кызыл түстө, ортосунда түндүк, ылдый жагында Улук Сөз деп жазылып турат. Ошол эмблеманы бассаңар менин ушундагы видеолорум бүт чогулат бир болуп. Анан ачып карагыла. Баягы абдан силерден сураныч, ушунча берип аткандан кийин төгүп салбай, жоготуп ийбей, кичине башкаларга да айтып, кичине жайышкылачы. Менин силерден башка эч кандай өтүнүчүм жок. Ушуну менен Улук Сөз каналынын кезектеги чыгарылышы жана 10-сабагыбыз аягына чыкты. Эмки чыгарылышка чейин аман болгула.